Биринчиден жанагы ковид менен байланыштуу болуп атпайбы. Ага чейин деле биздин экономикабыз жыргаган жери болгон эмес. Бирок ковид мындайча айтканда тамырын эле чапты да. Анан жанагы ковид башталганда жанагы ограничениялар жана киргизгенде ошондо бүт баар көп жумуш жайлар жабылып калбадыбы. Вот. Анан жумуш жайлар кыскарып, анан элдин доходу төмөндөй баштады. Анан эл деген жанагы ковид менен алышам деп бүт өзүнүн болгон жанагы резервтерине сактап отурган жанагы накопленияларыны, жыйылган акчаларын баарын жок кылды да. Ошондуктан 20-жылда бүт бардыгы практически бүт бардыгы эмелери доход жок, эски запастарын баардыгын таркатып, ошонун артынан, значит, жакырчылык эме болуп кетти. Андан тышкары биздин экономикабыз мына былтыркы жылга караганда бүгүнкү күндө уже 8%ке төмөндөп кетти, мындайча айтканда минус болуп кетти, кыскарып. Бул деген эмнени айтат? Значит, биздин элдин улуттук мындайча кирешеси дагы 8%ке төмөндөп кетти десек болот, ошону менен байланыштуу. Анан жанагы кирешеси төмөнгөндөн бир эле жанагы кирешеси төмөндөгөндөн жакырчылыкка түшпөйт, еще баалар көтөрүлсө деле ошондой эле кирешеси төмөндөгөн менен бирдей эле да. Мисалы баалар көтөрүлүп кетти. Анын үстүнө мына айрыкча мына бензинге, ГСМге да, мисалы ар бир 3 күндө 1 сомдон кошуп атты. И бул деле предел эмес да. Мындайча айтканда жанагы Газпром ачык эле айтып койду го. Реалдуу баасы 51 сом деп эле койду да. Значит, алдынан айтып койду. Значит, 51 сомго чейин чыккыча бул көтөрүлө берет баалар. Ошондуктан ГСМ бул бүт кыймылдын негизи болгондон кийин, значит, бүт бар жокко бул баалар, ГСМге көтөрүлгөн баалар башка продукциянын бүт баарын отражаться этет дагы. Безусловно, анын баалары дагы көтөрүлөт. Значит, адамдардын кирешеси дагы төмөндөй баштайт. Вот. Бар акчалары деле баасы төмөндөй баштайт. Баягы покупательный способность, сатып алуучу күчтөрү төмөндөйт. Ошонун аркасынан болуп атпайбы бүт барды. Анан бул жерде мен айтып коет элем, бул жерде жанагы черта бедности деп. Мындай да, мисалы дүйнө жүзү боюнча минималдуу жанагы жизненный уровень менен каралат да, ошого салыштырылат. То есть бүт дүйнө жүзүндө жанагы минималдуу жизненный уровень деп коет, кыргызча кандай? Жашоо минимуму. Жашоо минимумунан, мисалы бизде где-то 5000'дин атарабында да. Вот. Ошол жашоо минимумунан төмөн болсо бүт бардыгы жакыр болуп эсептелет да дүйнө жүзүндө. Бизде болсо ошол жашоо минимумдун 60%-ин эмнегедир ошону жакырчылыктын мындай чеги деп эсептейт да. Мындайча айтканда, где-то 2800 сомдук кирешеси болсо, ошолдон баштап ошонун төмөн болсо, ошону биз жакыр деп эсептейбиз. На самом деле фактически эгер дүйнө жүзүнүн стандарты менен ала турган болсок, бүгүн мына 19-жылдын эле эмеси менен бизде почти 80% биздин населениябыз, 80% ошол жашоо минимумундан төмөндө эмелери кирешеси. Ошондуктан фактически ала турган болсок, бизде уже 19-жылы эле биздин жакырчылыгыбыз 80% населениябыз жакырчылыкта жашап келаткан да, мындайча айтканда. Анан жанагындай бизде мындай да, мисалы кандай кылып жакырчылыкты жойсо болот? Кирешесин көбөйтүп, мисалы, анан кирешеси көбөйсө жакырчылык ошону менен төмөндөй берет. Элдер эмне кылыш керек азыр, эмне чара көрүш керек? Ошондой да, ошондуктан бизде болсо жанагындай жол менен элдин кирешесин көбөйтүп туруп, жогорултуп туруп, анан кийин ошентип жакырчылыкты жойгондун ордуна статистикалык жолу менен эме кылып атат да, жанагы эменин эмесин төмөндөтүп, прожиточный минимумду төмөндөтүп, жашоо минимумунан кийин жакырчылыктын жанагы чертасыны, чегини төмөндөтүп жатып, ошентип
мисалы 20%ка чүргөндө, ошону менен дагы эсептегенде бүгүнкү күндө карабайсыңар 35%ка чейин өсөт деп атпайбы. Уже 11%ка өстү уже фактически, ал эми 35%ка чейин өсөт деп атат. А чынын айтканда, эгер жанагы жашоо минимум менен ала турган болсок, бизде бүгүнкү күндө жакырчылык 90%тен кем эмес да. Ошондуктан бул жагдан бүгүнкү күндө мисалы ошол эле конституциянын реформасы, жанагы эмелери жанагындай окшогон, бул мындайча айтканда биринчи эмеде болбош керек эле да кезек. Бүгүнкү күндө эң негизгиси экономика, жакырчылык, анан кийин жанагы продовольственный безопасность деген азык-түлүк коопсуздугу, ошо окшогон нерселер биринчи кезекте туруш керек. Но тилекке каршы бүгүнкү күндө саясий иштер, жанагы саясий кызыкчылыктар үстөмдүк кылып, жанагы элдин жанагы күндөлүк баягы көйгөйлөрү, андай мындайлары экинчи эмеде калып калып атат да. Анан ошол өкмөт азыр кум шекер менен өсүмдүк майынын баасы кескин өсүп кеткендигине байланыштуу биз Орусиядан өзүбүз мамлекет сатып алып келебиз, анан белгилүү эми базардагы баадан арзаныраак баада сатабыз деп атат. Буга ошол расмий эмес маалымат, бирок ошо 400 миллион сом бөлүнөт деп угуп калдык. Бул ыкма менен канчага чейин кармап туруу мүмкүн? Негизи эле туурабы ушундай кылган? Вообще бул өзү туура эмес да, бул саясат өзү туура эмес. Жанагы эле биз жанагы эң оңой жол менен кетип атабыз да. Мисалы бааны кантип токтотсо болот? Мисалы ошол эле продукцияны эгер көбөйтө бере турган болсок, өзүбүз чыгарып көбөйтсөк, ошондо баасы түшөт. Бүгүнкү күндө эмне үчүн баа көтөрүлүп атат? Себеби деген сырттан келген жанагы эмелер биринчи жагынан кымбаттап атат, экинчи жагынан баягы импорт болгон эмелер азайып кеткендиктен, ошондуктан баалар көбөйүп атат. Ошондуктан кантип аны азайтса болот бааларды? В первую очередь продукцияны, өзүбүздүн продукциябызды эгер чыгарып көбөйтсөк, ошондой болот. Ал эми бул мен ойлойм да 420 миллион деген, где-то 400 миллиондон нарак берагында болот. Биринчиден 400 миллионго аны менен эч кандай бааны түшүрө албайттар. Анан тышкары алабыз деген жактарда деле, мисалы менин билишим боюнча, Россияда уже майлар 610го чыгып кетип, биздикинен кымбат болуп кетип атпайбы. Ошондуктан бул жол мындайча айтканда, орустар айтканда тайгак жол да. Тайгак жол, бул жол менен чечип болбойт. Андан көрө ошол эле 420 миллионду эгер эффективдүү иштетсе, андан көрө жанагы ошол эле кум шекерге көбөйткөнгө, өзүбүздүн производствону, майды көбөйткөнгө. Бул деген кум шекер биз өзүбүз чыгарып эле жүрөбүз да. Бул технологиясы бизде дайын, баардыгы даяр, заводдор бар, крестьяндер бар, баардыгы өсүмдүктөрдү эме кылган. Майды 90-жылы өзүбүз эле бүт баардыгына, жана май жубаз менен андай менен баардыгына камдап жүрбөдүк беле. Бул жөнөкөй эле жасаса болот да мунун нерсесин. Муну просто мамлекет деңгээлинде жакшы саясат жүргүзүш керек да, жакшы туура иштерди жасаш керек. Системдүү иш болбой атат да. Анан эң оңой да бюджеттен алып туруп, анан бир жерден барып сатып алып, аны деле өзү сатып албайт да прямой. Бир кандайдыр бир ортомчу бир фирмаларга берет, анан ортомчу фирмалар барып, алар сатып алып, бияка келип өзүнүн кызыкчылыгын коюп, анан кийин үстүдөн койгондо, мындайча айтканда бул жерде мындайча айтканда коррупционный составляющий деле бар да бул жерде. Баягы эле эски эме менен бүгүнкү күндө иштеп келатабыз. Бул жол менен биз эч качан бул проблеманы чечпейбиз. Пока биз өзүбүздүн өндүрүшкө, өзүбүздүн өндүрүүчүлөргө көңүл буруп, ошолорго биз кандайдыр бир шарттарды түзүп бермейинче эч качан биз проблеманы ошол жол менен чече албайбыз. Чечилбейт деле деп ойлойм.